ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын нээси жаратуучусу, акыреттин падышасы дегеле падышалардын падышасы, биздин рызкы берүүчүбүз, күзөтүүчүбүз, көзөмөлдөөчүбүз, туура жолдун нээси болгон Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Жана бизди жашоодо үйрөткөн, жетелеген, шыктандырган, окуткан Hazreti Muallimimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar aytабыз. Андан соң Assalamu aleykum Kırgızstan. Nazarыңыздарда кайрадан 5-каналда түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек 30 күндүк орозого арналган Орозодо 30 күн аттуу долбоору менен биз. Бүгүн да кечегидей ода кылгандай эки сиздерге таанымал болгон коомдун көрө тамыры менен алпырышып, коомдун жашоосу менен тең тайлаш өзүнүн өмүрүн уюштурган эки керемет адамды бүгүн да студияга чакырганбыз. Бүгүн да дин жөнүндө сөз кылабыз, коомдук кубулуштар жөнүндө сөз кылабыз иншаллах. Бүгүн да Кудай буйрса кайсыдыр бир жүйөлүү маселеге келип токтойбуз. Берилген убакытта колубуздан келишинче силерге пайдалуу жана керектүү болгон маалыматтарды камсыздаган аракет кылабыз. Анда тосуп алыңыздар, бүгүн бизде конокто устазыбыз Молла Садырдин, Бишкек шаарынын мусулмандарынын казысы. Саламу алейкум устаз. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Ошондой эле кыргыз тарыхынын жылдызы, илимпоз, изилдөөчү, тарых изилдөөчү агабыз, коомдук ишмер, саясий ишмер, азыркы күндө Мурас фондунун төрагасы, тарыхчы, журналист Кыяз Молдокасым. Саламу алейкум агай. Алейкум ассалам. Кандай орозо? Жакшы, алхамдулилlah. Кыйынчылык, жеңилдик? Жакшы бардык. Абарайдагы салкын келип атат азыр. Аллах разы болсун. Бул долбоордун салты башында силерге мукаддимат бир саламдашканга эркин микрофон. Тамам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Айлардын султаны болгон şu Рамазан айында жалпы элибиздин туткан орозосуну, кайрымдуулук, дуа тилектерини Аллах таалам кемчиликсиз кабыл кылмасын. Амин. Assalamu aleykum, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ошол ыйык Рамазан айында бардык тилектер орундасын, биздин ички дүйнөбүздөгү, жан дүйнөбүздөгү тазалануулар жүрсүн, биз бири-бирибизге мээримдүү бололу. Айтканыңыз келсин. Экөөңүздөргө эле жалпы бир суроо. Мечиттеги коом менен мечиттин сыртындагы коомдун айырмасы барбы? Ошо байкалабы? Байкалат. Эмнеден байкалат ушул нерсе? Мечитте биринчиден тазалык бар, адеп бар, жакшы мамиле бар, жылуу бири-бирине, падышадагын, кулдагын, бардыгын өкүмү, байдагын бирдей мечитте. Ошол үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жер бетинде эң бир Аллах таалама сүйкүмдүү жакшы мечит деген. Эң Аллах таала жаман көргөн нерсе бамдаттан илгери базарга баруу. Ким бамдаттан илгери базарга барса, ал шайтандын желегин көтөрүп барып берди го Пайгамбарыбыз. Ошол үчүн бүгүнкү күндө машалла 95% жаштар мечитти толтурат да. 1% десек дагы болот, ушул компартиянын доорунда компартиянын суун ичкендер. Машалла. Намазга келгендер. Намазга келгендер. Негизи дин мечит менен чектелбейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, чыгыштан батышка чейин жалпы жерде Алланын өкүмү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү турса, муну толук дин дейбиз. Бүгүн сиз айткандай мечитте дин бар, мечитте адеп ахлак бар, мечитте тазалык бар, көчөдө жок да. Мечитте дин, мечитте мындай бир мээрим, жылмаюу бар, бирок базарда жок. Мечитте толук дин бар, үйдө толук дин жок. Мечитте Пайгамбарыбыздын сүннөтү бар, үйдө Пайгамбардын сүннөтү жок. Ошол үчүн жер менен асманча айырмасы бар да. Бул бизге эле таандык кубулушпу же деги эле ушундайбы? Мыйзам ушундайбы? Мыйзам ушундай го дейм. Ушул мечиттеги негизи эгер мечиттеги оңолбогон адам, тазарбаган адам эч качан башка жерде тазаланбайт да. Көчөдө бузулган адам, базарда бузулган адам мечитке кирсе, иншалла оңолот. Тооба кылат. Өткөн күнөөлөргө Аллах тааламдан, ата-энесинен, тууган уруктан кечирим сурайт. Мана бүгүнкү күндө деле мана депутаттарыбыз бүгүнкү күндө мана ажылыкта
Facebook'ta bugün karasam, oşol bir bol fraksiyasının lideri Altınbek Sulaymanov жазыптыр. Егер мен Кыргыз элимде bir капа кылып койгон болсом, мен жалпы Кыргыз элимден кечирим сурайм. Allah kabul kılsın. Ne üçün? Oşol umraga barıp, Allah Taala'nın үйünü körüp, tavaf tükörüp özünün təsiri var da al yerde. Ana жүрөгү mesela agarıp, tazarıp degендей, жалпы элибизде mesela Ramazan ayında keçirim suraptır. Бұл bir Altınbek Sulaymanovга эле тандык эмес. Бүгүн Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айткан, Ramazan ayı rahmattın ayı, meyrim, borekerlik, ihsandın ayı, жақшылык кылуу, sabırдуулуктун ayı, кайрымдуулук, хатмы Кур'андын ayı. Ошол үчүн bir ay orozодо maşallah Allah Taalanын буйругу менен, пайгамбардын сүннөтү менен ички руханияттан тазаланат экен, дене да тазаланат экен да Ramazan ayında. Kıyas ake, ушул мечиттеги тазалыкты, мечиттеги адепти, абалды дейлик, şu азыр дам айтып атат, суктанып атабыз эми. Ушул адепти коомго алып чыгуу үчүн эмне кылыш керек? Эми биз ыйман, тарбия, ата-энени сыйлоо маселелерин биз көбүнчө эң көп кеп кылган бул мечит. Мына ошол жерде ыйманга чакыруу бар, ата-энени урматтоого бар, жалпы ушул бири-бирин капа кылбоо, бири-бирине кыянаттык кылбоо, ушундай бир адеп аклак мечитте аябай көп жакшы айтылып атат. Бирок биз ошол бул маселенин баардыгы мечиттин маселеси деп эле ага жапатырмак коом толук кандуу аралаша албай атабыз. Албетте мектептерде дагы тарбия таалим бар, бирок бул мечитчелик көп айтылбайт. Мурдакы жана тарбиялык саат, мурдакыдай бир инсандык тарбиялоо бул мечитке караганда башка жерде бир аз мындай солгунураак жүрүп атат. Ошон үчүн ушул мечиттеги тарбия, мечиттеги ушундай тарбиялык даават, ушундай башка жерлерде дагы ошондой бир активдүү жүрсө, бул ошол тарбия жагынан, ыйман, адеп жагынан, анда биздин коомдо бир топ алдыга жылуулар болот болчу. И ошол принциптерди, айтылган сөздөрдү жапатырмак мындай бир ишке ашууга аракеттер көп болот болчу. Ар бир мына таксыр дагы туура айтты. Ушу мечиттегидей аракет, мечиттегидей тарбия ар бир үй бүлөдө, ар бир ошол агартуучу мекемелерде, айрым бир учурларда мына ошол маданият министрлигинде, билим берүү министрлигинде мына ушул тарбия жагы бул жапатырмак бир аракет менен жүрсө бир топ жакшы болот болчу. Албетте анан жанакы айткандай жалпы эле коомдук абал бири-бирине сөзсүз түрдө таасир этип атат. Коомдогу жанакы бири-бирине жасалган мындай бир мамиле, жалпы бир мындай инсандардын ортосундагы, ушул саясий элитанын ортосундагы жанакы тазалык бүгүнкү күндө бизге жетишпей атат. Биз ошол тазалыкка, биз ошол адептүүлүккө, биз саясий маданияттуулукка биз толук кандуу жетише албай атабыз. Мына ушул жагынан эр шаркак иштегенибиз жакшы. Анан албетте бул баягы бизде ошол эле учурда коомдогу бөлүнүп жарылуу ушундай нерсе мына дин чөйрөсүндө дагы сөзсүз түрдө бар. Себеби бул бекеринен бизде мына стратегиялык атайын программа бекеринен кабыл алынган эмес. Себеби келечекте бул диндик араздашуу, ар кандай агымдардын, ар кандай ушул бири-бирин түшүнүшпөгөн жамааттардын ортосундагы карама-каршылык бул саясий карама-каршылыктан да кээде күчтүүлүк кылып кетиши мүмкүн. Коркунучтуу болуп кетиши мүмкүн. Ошол жагынан бул жалпы жапатырмак, бул жагынан да биз Кыргызстандын жарандары, анан мындай сөз өтүмдүү ушундай бир саясий элитанын, улуттук элитанын өкүлдөрү мына ушул жактан бир жапатырмак аракет кылышыбыз керек да. Дагы жалпы суроо экөөңүздөргө тең. Мындай бир салыштырмалуу 10 жыл мурдакы коом менен бүгүнкү коомду салыштыра алабызбы? Салыштырсак эмне өзгөчөлүгүн көрөбүз? Атап айтканда диндин таасири менен болгон эмне өзгөрүүнү байкайбыз? Азыр салыштырмалуу жер менен асман чайырмасы бар.
10 жыл мурдакыдан. Ооба. Азыр Кудайга шүгүр, эгер 10 жыл мурда мечиттерде, медреселерде, башка коомдук объекттерде иман, адеп бир 50% олтурса, дагы 10 жылда бир 70-80ге чыкты да. Masalan, мен өзүм жекече айта алам. 93-жылы мен жаңы устаз болуп келгенимде Централ мечитте. Шул мечитте 157 адам жума окуганда бир эле мечит бар эле. Бир сап, эки сап. Ооба. Бир эле мечит бар эле. Бишкек боюнча. А бүгүнкү күндө 64 мечит бар жума окула турган. Бишкек шаарында. Жалпы мечитке батпай, навестин астында көчөгө чыгып кетип атат да. Имандуулук, адеп ахлак, туугандык мамиле, ушулар бардыгы 10 жылдын ичинде жер менен асманча өзгөрүш болгон. Masalan, мен өзүм айтам, кээ бир адамдар келип, казеке, мен ушул илгери казино ойнойт элем, мен карта ойнойт элем, мен тууган урук менен такыр мамилем жок эле. А мен ушул 10 жылдан бери намаз окуп, мен бүгүнкү күндө туугандар менен жакшы мамиледе болдум. Баягы терс көрүнүштөрдү таштадым, кумарды таштадым, казинону таштадым дегендер аз эмес, толтура. Негизи ошол мечиттин таасирини башка коомдорго дагы тийгизиш үчүн Дейсаттан баштап дейбизби же мектептенби иман сабагын киргизип, Кур'ан, хадис менен туура багытта балдарды тарбия кылайлык. Андан кийин келечеги билет. Кур'ан менен хадис эч бир президент болууга, же депутат болууга, же аким болууга, же агай болууга каршы эмес. Кур'ан менен хадистин талабы ушул имандуу болуп туруп, анан ошол орунга барсын деп атат да. Бүгүн кылбасын. Бүгүн президентибиз жалпы коомдун талабы эмне? Ушул урууларды жоготуш керек, кыянат кылуучуларды жоготуш керек, коррупция болбош керек деп президентибиз баш болуп туруп ушуга жапа тырмак баардык коомчулук ыза болуп, баракелле президентибиз ушул жолдон кайтпасын деп атат. Энди биз президентке жардам бериш үчүн коомду иман менен, жакшы адеп ахлак менен Кудайдан корко турган кылып тарбияласак, өздөн өзү жаңгын эмелер жоголот. Коррупция дейбизби, берги уруулук дейбизби, кыянаттык дейбизби, туурабы? А Кур'андын талабы, хадистин талабы депутат болобу, аким болобу, машалла, ар бир мекеменин жетекчиси болобу, имандуу болуп туруп ошол жерге барсын. Качан инсан эгер жүрөгүгө имандын, Кур'андын, хадистин фундаменти куюлса, машалла ошо турган жерден өздөн өзү кыянат, уруулуктан коркот. Неге дегенде, ошол иман сигналы жүрөгүдөн басат. Арамга кол сунганда, ой, Кудайдан корк дейт да. Анан бүгүнкү күндө мана канча президенттер кетти, келди, маселан, биз адилет менен ишап кетебиз. Биз мамлекетти көтөрөбүз. Аскар Акаевдин доорунда маселан Кыргызстан мамлекетини Швейцарияга канча бир жылда жеткизебиз дедик. Туурабы? Бардык эле эл жакшы күттү. Андан кийин Бакиев келди, андан кийин Атамбаев келди. Мана азыр элибиздин пейлиге жараша Аллах таалам ушул имандуу президент шейла берди. Бул кишиге эми жалпы эле коомчулуктан жардам бериш керек. Каягдан жардам бериш керек десе, ушул адилеттүүлүк, иман менен, адеп ахлак менен жакшы жардам бериш керек да. Кыяз ака, сиздин байкаганыңыз? Туура, бул 10 жылда бул жүрөктө иман, жүрөктө ишеним башкачараак болчу. Азыр эми барган сайын жүрөктөгү ишеним, жүрөктөгү иман бул тереңирээк орноп, ал бара-бара мына өзүнүн таасирин, өзүнүн күчүн акырындап билине баштады. Эгерде жүрөктө иман, жүрөктө дин, жүрөктө ишеним орнолсо, анда аң сезим башка нерселерге адамды азгыра баштайт. Бул азгырык бизде 10 жыл, 25 жыл бизде көп нерселерге мындай азгырык келди. Эми ошол азгырыктан кантип арылабыз, ошол азгырыктан биз канткенде чыгабыз, биз канткенде жүрөгүбүздү тазалап, жүрөгүбүздө терең ишеним пайда болот. Мына ушул жагынан мындай аракеттер, күрөш, ошону күчөтүү жагы мына жакшы кетип атат. Эгерде бизде жүрөгүбүз таза болсо, жүрөгүбүздө ишеним болсо, жүрөгүбүздө иман орносо, анда биздин баягы бузулган аң сезимибиз акырындап
оңдола баштаганы бул бир эле 10 жылдык аралыкта эмес, бул адамзаттын тарыхынан бери белгилүү. Ошон үчүн биз ушул адам болууга, адам болгондо дагы ыймандуу адам болгонго, таза адам болгонго, жүрөктү дайыма таза кармаганга аракеттерди мурда көбүрөөк маани бербей келгенбиз. Көбүрөөк ошо менен күрөшүп, ошол багытта иш бир топ солгун болуп аткан. Бүгүн биз түшүндүк, биз эң оболу өзүбүз, ар бирибиз таза болушубуз керек. Ар бирибиз аң сезимибизге тазалык орноп, анан жанакындай айрым бир азгырыктардан алыс болгондо биз жанакындай материалдык байлыкка азгырылбай, жанакындай руханий байлыкты туу тутуп, биздин өзүбүздүн баягы тарыхый жолубузга түшө турган ошо жол ошол экен, туура жол ошол экен деп биз ошого мындай акырында ынанып бара жатабыз. Ошон үчүн мына акырында ушул багытта жапа тырмак аракеттер болсо, жана жогоруда айткандай, анда ушул багытта дагы бир топ иштер алдыга жылат. Кудай буйруса, мына 10 жылдын аралыгында ошол иштер бир топ алдыга жылганы байкалып атат. Бул ушу кубанычтуу нерсе. Рахмат. Кыяз аке, мен бир келечек жөнүндө да сүйлөшөлү, бирок өтмүш жөнүндө дагы бир суроом бар да. Мына долбоор, урматтуу телекөрүүчүлөр, 2006 жылы башталган. Болгондо да ушул Кыяз агайдын биздин улуттук каналда жетекчилик кылып турган учурунда башталган. Ал кезде ошо республикалык деңгээлде 30 күн бою элге ушундай бир дин жөнүндө сүйлөп чыгууга уруксат берүү башка каналдардын жетекчилигинин учуктап күчүнө кирбеген жоосун болсо керек эле. Коркот. Негедир мен түшүнбөйм азыркыга чейин эмнеге коркот. Балким жаңы кубулуш болгон үчүн коркоо эле. Бирок Кыяз Сатарович коркподу же башка бир нерсе болдубу билбейм, уруксат берди. Мына ошондон баштап ушул 2006 жылдан бери мен автордук долбоорум катары эфирге дайым жыл сайын чыгып кетет. Ал каналдан, бул каналдан, кээде кайрадан мамлекеттик каналдан чыгып калабыз. Быйыл мына 5-чи каналдан. Мен сурайын дегеним, Кыяз аке, ошол учурдагы биздин интеллигенция дейбизби, бийликтегилер дейбизби, же кандай атасак туура болот, динден корккону анык болчу. Динден корккону анык болчу. Эми дин коркунучтуу болгондугунан эмес, динди билбегендиктен, балки маалымат аз болгондуктан мындай күмөн көбүрөөк болчу да. Бүгүнкү күндө сиз мына бийлик менен аралашып жүрөсүз. Бүгүн интеллигенциянын алдыңкы сабында турат. Кыяз аке, бүгүнкү күндө динден чочулоо канчалык деңгээлде? Бүгүнкү күндө Ошо караңгылык канчалык деңгээлде арылды демекмин? Баягы улуу муундардын аң сезимине ушул коммунисттик идеология, партиялык жанагындай катуу тартип биртөө эле таасир этип койгон экен. Ошондон алгач бир чочулоо болду, кадимгидей коркуу болду. Анан мамлекет менен дин ар дайым жанагы бири-бири менен бөлөк болуш керек, бири-биринин ишине кийлигишпеш керек деген катуу принцип бул ушул коммунисттик доордо өтө катуу өкүм сүргөн. Ошон үчүн чочулоо дагы мына ошондон улам болгон. Биз ошол убакта жанакындай диндин баягы адамзаттын дагы жалпы түбөлүктүү мындай бир жашоосундагы жакшы нерселерди биз дайыма коркуу менен караган учурлар дагы болгон. Ошол алгачкы динди уктуруу, динди берүүлөргө дагы мындай сактап, бул эмне деген, эмне болуп кетти деген сөздөр дагы ошол убактарда жүргөндүгү анык. Себеби ошол мезгилде мына орозонун 30 күнүндөгү же болбосо бир мезгилде ар бир жумада, жума күндөрү атайын баягы эфирден жума кутбасы деп туруп эфирден убакыт берилген учур болгон. Болбосо мына бул айт намаз, курбан айттардагы мына аянттардагы намаз окуулар бул түз эфирде эч качан көргөзүлгөн эмес. Буларды көргөн сайын булардын баардыгы жана массалык маалымат каражаттарынын күчү баары өтө күчтүү. Биз ыймандуулукту, же болбосо мекенди сүйүүнү, же ата энени сыйлоону, иши кылып баягы тарбияны биз мындай жеке инсандар менен жүргүзгөнүбүз да жакшы.
Бирок массалык маалымат каражаттарынын күчү өтө чоң. Биз ошон үчүн массалык маалымат каражаттарды сөзсүз түрдө пайдаланышыбыз керек. Бул баягы мезгилдин мына биздин өзү мезгилдин талабы болуп калды. Ошондо биз баягы адашпаган туура жолго үндөй алабыз. Ошондо биз баягы чоочулаган, корккон нерседен арылып, эртерээк мындай батыл иштерди жасай алабыз. Албетте анан толук эле биз баягы мамлекетке жанакындай дин үстөмдүк кылсын, же болбосо дин ушундай бир аралашсын дегенден албетте азыр деле алыспыз. Башкы мыйзамыбызда дагы ажыратылган. Бирок ошондо дагы баягы тиешелүү жерлерде биз биргеликте аракет кылгандан эч качан коркпошубуз керек, чочулабашыбыз керек. Азыр чочулоо жок мурдакыдай. Азыр мурдагыдай чочулоо жок. Мен да байкайм, жыл сайын мен үчүн да бир илимий аянт болуп калды, мындай байкоо аянт болуп калды. Мындан 4-5 жыл мурда келген конокторумду да чакырып турам кээде. Алардын сөзү эми башкача. Аларда мурдакыдай эме жок. Же ушул убакыттын ичинде аларда дин менен маалымат алганбы, кимдир бирөөсү намаз окуп калган. Мурдакыдай эмес да чочулоо, мен да байкайм. Тамам сизге суроо. Жана сөзүңүздө биз бар деп атабыз дедиңиз. Бийликке болсун, саясатка болсун. Бирок ошол жерге барып, сен Куран менен, сүннөт менен иш кыл деп атабыз дедиңиз. Мен эсимде бир кезде көпчүлүк бизге окшогон эле балдар, бизге окшогон эле жаштар динге келер менен, намаз окур менен ушу иштерин таштап кеткен. Кээбилер бизнестерин таштап ийген, кээбилер бизге мына иш болбойт экен деп бийликте, мамлекеттик структурада иштерин таштаган, кээбилер такыр эле башоты менен мечиттен чыкпай калган көрүнүштөр болгон. Бүгүн ушул кандай? Бүгүн мен муну эмнеге сурап атам? Балким ушул балдарды, намаз окуган, бир аз ушу исламга сүңгүп кирген балдарды ушу эл башкарууга үндөш керекпи дейм да. Бүгүн абал кандай ошол? Эми бул биринчиден толук динден маалыматы жок. Экинчиден жазба деп коебуз го. Шариатта жазба дейт. Берги тил менен айтканда фанатик дейм, эмне дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: дин деп дүйнөнү таштап койбогула, дүйнө деп динди таштап койбогула. Куш эки канаты менен учат да. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ал-касибу хабибуллах вал батталу газабуллах. Кесип кылуучу, маңдай тер менен иштеп, бала чакасыны, тууган уругуну баккан адам Аллах Таалага өтө жагымдуу, Алла сүйгөн пендеси деген. Жалкоо, кесиптен качкан адам бул Алланын ачуусу, газабына калган адам деп. Жаткан адамга жамгыр жукпайт деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Дин мындай эмес да. Булар кайра динди жаман көрсөтөт. Бүгүнкү күндө инкар якын деп маселен чыкпадыбы? Биз кесип кылбайбыз, биз иштебейбиз. Аллах Таалам кааласа кесип менен рызкы берет, кааласа кесипсиз берет деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин эң бир Аллах Таалага жакын адам, Ашара-и Мубашширанын бири, биринчи халифа Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го: кыяматка чейин болгон үммөттүн иманын топтосо, Абу Бакр Сиддик разияллаху анхунун иманына жетпейт. Ал киши халифа эле, жалпы мусулмандардын мамлекеттин жүгүнү көтөргөн адам, бирок кесип кылат эле. Күндөрдүн бир күндө Хазрат Умар келип атса, Абу Бакр Сиддик жолдо учурашып калды. Ассаламу алейкум, я амирал муъминин, айна тасхаб? Каяка барасыз? Момундардын амири дегенде, мен кадимгидей ушу дүкөнгө барып, дүкөнгө туруп, ушу алды сатты, бала чакамды багышым керек. Хазрат Умар айтты: сиз момундардын амири болуп, дүкөндө турсаңыз, анда момундардын мамлекеттин ишин ким кылат? Сиз азыр менен жүрүңүз, Majlis-ül A'la деп коет, ошол жокорку кеңеш. Ошо эткен мен сунуштайын, сизге Байтул Малдан, бюджеттен айлык чыгарып берелик, тиги дүкөнүңүздү ижарага тапшырыңыз деп атат. Ким бүгүнкү күндө Абу Бакр Сиддиктан иманы, билими, пам-парасаты жокору турат? Ал киши ошончолук иман менен амирил муъминин падыша дүкөндө кесип кылам деп турат да. Андай эмес, шарият айткан жок, эртеден кечке мечитке кирип алып, зикир кылып, намаз окуп, мечиттен чыкпагыла деген жок. Куранда келип атат: "Фаиза кудиятис салату фанташиру фил ард
Вабтагу мин фадрилла. Качан жума намазы түгөнгөндөн кийин силер жер бетиге тарап чыккыла дагы Алланын рызкысын издегиле деп Аллах Таала өзү Куранда айтып атат. Бардыгы өзүнүн чеги бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой бир караңгылык учурда, укуктар депселген учурда, ак менен караны бөлгөн учурда Аллах Раббул Иззат жалпы аламга инна арсалнака рахматал лил аламин. Мен сени жалпы аламга рахмат кылдым деди. Аны эми пайгамбар болуп келип ошондой бузулган коомду пайгамбарыбыз жүрөгү иштеп бардыгын динге, иманга чакырып, асхаби кан нужум би аййихим иқтадайтум ихтадайтум. Аз баягы бузулган адамдар пайгамбарга сахаба болуп, те асмандагы менин сахабаларым асмандагы жылдыздар сыяктуу деди. Жылдыз караңгы түндө кандай өзүнүн нуруну берсе, бул сахабалар да кыяматка чейин өзүнүн хидаят, иман нуруну берет деди. Кимисиге эргешпеңиз, хидаят табасыз деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бир мусулмандын кемчилигини көрүп, исламдын заты ушул экен дебеш керек да. Бир даватчынын кемчилигини көрүп, даваттын заты ушул экен дебеш керек. Ислам башка, исламдын заты, мусулман башка да. Даваттын заты таптакыр башка, даватчы башка да. Бүгүн кээ бир даватчылар тилекке каршы, маселен турмуштан кыйналганбы, же жанагы сиз айтып кеткендей кесипти таштап койдубу. Маселен кийим кечектери кир, бут кийими дагы жазда болобу, кышта болобу сыланс кийип, маселен таяк көтөрүп алып, коомчулук жерлерде селе кийип, маселен булар коомчулукту коркута турган, мындай бир үркүтө турган нерселер да. Ошону көрүп туруп, мусулман дават ушул экен дебеш керек да. Таптакыр башка. Бирок бул деле өтүп кетет окшойт го. Бул да бир учур. Деле селде орогонбуз бир мен да таяк көтөргөм, КТРде иштеп атып, таяк көтөргөм мына кыязаке билет, азыр айтып бербеди сакалым менен. Учур бул. Бул ошо жанагы радикализм оорусу деп коебузбу мындай тырмакчанын ичинде динге анын үстүнө караңгылыктан сүңгүп киргенде бүгүнкүлөргө эми Кудайга шүгүр динди түшүндүрүүчү институт бар. Ошол эле даватчылар бар түшүндүрөт. Башында түшүндүргөндөр да болгон эмес да өзү негизи. Аз эле. Биз өзүбүз ар жакта бир баракчаларды окуп алып, ар бир нерсени окуп алып, анан кийин мына отурбай, мына капыр экен, мына мусулман экен деп киргенбиз. Менимче азыр бул деле азайып калды окшойт. Азайды. Анан инкар якын боюнча мына мамлекет дагы каттуу көзөмөлгө алып атат. Ошо бизге кайра келип ушул инкар якындерди шу жолго салсаңыздар, түшүндүрүү, илимий жолдорду неме кылсаңыздар деп. Мен Беловатскийге ошол инкар якындын лидери Нурулла 3 жолу бардым мен. Барып 3 саат, 4 саат отуруп сухбат дейбизби, маек дейбизби, бул жолуңдан кайт. Бул пайгамбардын сахабанын жолу эмес. Бул силер карманган жол бир заманда Индия, Бангладеш, Индияда өткөн жол. Барып сынасыңар. Кайранан кайтасыңар десек, жок, биз өзүбүздүн жамаат менен кеңешебиз. Анан кийин ошол жамааттын көпчүлүгү ушу сиздин сөзүңүздү колдосо, анан кайтабыз. Мана эми натыйжасы акыбети камалып жатат. Нурулла. Экстремизм, радикализм деген статьяга мамлекет инкар якынды кошту дагы. Ошол статья менен бүгүнкү күндө Нурулланы камады. Кимге зыян, кимге пайда? Аллах жеңилдик берсин эми. Алла жеңилдик берсин. Ошол бардыгы илимсиздик, караңгылыкта. Эгер Аллах Таала айтып атат го, фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Өзүңөр билбеген нерсени аалымдардан барып сурагыла дейт. Туурабы? Өзүң эгер караңгы болсоң, жарык жакка чык да. Туура айтасыз. Аллах разы болсун. Кыяз эке, Рамазандын шарапатын быйыл кандай сездиңиз? Быйыл Мен айтайын, эми коомдун эмнесин сездиңиз? быйыл бир кубандырганы дагы көбөйдү. Орозо кармандар көбөйүп атат. Мына менин үйүмөн ушу эки балам өзүмдүн өмүрлүк жолдошум быйыл мына 9-класста окуганга карабай ошол бир балам кошулду. Аллах кабыл кылсын. Кыйынчылыктарды мындай башында чыдабайт го деп ойлодум эле. Анан ал баягы спорт менен өсүп, анан дайыма жума намазга барып, ушундай болуп жүргөндөнбү, бул азырынча кыйынчылыкка чыдап, мындай орозонун мына 10 күндө ашырды. Буюрса мындан бияка аягына чейин эле чыккандай болуп атат. Анан ошондой жаштардын арасынан дагы көбөйүп атат. Анан кечинде карасаң, ушул жамаат болуп, ушундай бир ифтарлык
ооз ачыруу, анан мечиттеги жаштар да көбөйүп атат. Кечинде мечит толо, бош мечитти көрүү мүмкүн эмес. Ооз ачырууда кафелер толо, чайканалар толо. Анан бул баягы адамдарды бири-бири менен жүз көрүшпөгөн, көптөн бери бири-бири менен мындай пикир алып отурбаган адамдар дагы мына орозо Рамазан айында бири-бири менен жакында дагы жакын бир дасторкон үстүндө отуруп атышат. Мына ооз ачууда. Анан ушундай бир жакшы бир көрүнүштөр, анан бир ызырынып, ачууланган, өзүнчө мындай бир кыжырланган ушундай нерселер кадимгидей Рамазан айында азаят да. Көрүнбөй калды. Көрүнбөй калат. Ушуну бир ошо Рамазан айында эле эмес, бир 12 ай бою ошо акырындап бир өтүш керек. Ошон үчүн Рамазанды мектеп деп коебуз да. Ошо Рамазандан алган таалимди, ушуну зарядын калган 11 айга созгонго аракет кылыш керек да. Мен эмнени байкадым, жана адамдар Фейсбукта айтып атпайбы? Азыр Фейсбукта орозо болгон окшойт. Эч ким деле мындай жанагы эле дуа кеткендер отурбаса, эч ким деле жок экен Фейсбукта. Аты башы көрүнүп калган эле бирөө жазыптыр. Ошо бүгүн чыктыбы? Азыр көп айта турган сөздөрүм бар эле, бирок ушул Рамазан айында ошол сөздөрдүн баарын сабыр кылып айтпай кое турайын. Бирок Рамазан айы бүткөндөн кийин көп айта турган сөздөр чогулуп калды деп. Ошону Рамазандан кийин да айтпай койсун. Биз ушул Рамазандан жакшы бир таасир алып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазанды кандай өткөздү? Күндүзгү амалы кандай эле, кечки амалы кандай? Ошол үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда Аллах таалам Кур'анда Астагфируллах, лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Хакыйкатта силер үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда өтө жакшы ала турган өрнөк, ибрат бар деп Алла айтып атат. Маселен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты го: "Рубба саимин лейса мин сиямихи иллал жу', рубба qa'imin лейса мин qiyamihi illa сахар." Көптөгөн орозолор бар. Бир гана курсак ачканы калыптыр деди. Көптөгөн түнү менен тарави намаз окуп, тахажжуд намаз оккандар бар. Бир гана чарчаганы калып, уйкудан калганы калыптыр деди. Биздин бүгүнкү күндө напсибиз орозобу? Тилдан орозо болуш керек. Жалгандан, гыйбат, ушак, жалгандан күбөлүгөтүү, жалгандан касам ичип бир товарды өткөзүп берүү, же бирөөнүн товар мүлкүнү алып коюу. Шул нерседен тилибиз дагы орозо болсун. Көзүбүз дагы, маселен Аллах таалам кайсыл нерсени кара, кайсыл нерсени караба десе, ошол Аллахтын өкүмүгө баш ийсек, көздүн акысы, көз дагы орозо, кулак да орозо болсун. Кыскасы баардык мүчөлөр орозо болуш керек да. Аллах разы болсун. Эми урматтуу коноктор, биздин түз эфирдин мыйзамы ушундай, убактыбыз бир аз аягына чыгып атат. Эркин микрофон эл журтка каалоо, тилек, ой, пикир, сунуш болсо айтсаңыздар болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы элимде ушул ыйык Рамазан айы менен Тобанын айысы, таравих намаз, кайрымдуулук, жалпы элибиз мамлекетке кылган дуа патасын Аллах таалам кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Кандай тилек максаттар болсо Аллах таалам ушул ыйык айын урматтан тилек максатты берген болсун. Пайгамбарыбыз кандай орозо туткан, кандай таравих намаз окуган, кандай Кур'ан окуган, жалпы үммөтүгө ушул амал насип кылган болсун. Мен дагы ошо телекөрүүчүлөргө ошо ыйык Рамазан айындагы бардык каалоо тилектердин бардыгын кабыл болуп, ушул жараткандын тарабынан ошол каалаган тилектери аткарылышын мен дагы жараткандан тилейм. Ошол Рамазан айында биз адамдар бири-бирибизге канчалык мындай ысык, канчалык сылык, канчалык ушундай бир жакын болсок, мына ошону биз ар дайым карманганга аракет кылалы деп чакырар элем. Анан ар бир үйдө, ар бир адамдын жүрөгүндө ошо имандуулук орносун, ушул тазалык орносун, ушул жамандык, адамга жат көрүнүш, айбанчылык көрүнүштөн ошо эртерээк арылсак, коомубуз да тазарат эле. Ошон үчүн ушул жалпы бүгүн орозо кармап аткан, айрым бир себептер менен кармай албай аткан ар бир инсанга ушундай бир тазалык, ыйман
жакшылыктарды кааламакчымын. Айтқаныңыздар қабыл болсын. Эми биздин да чакан каалообуз бар силерге, тилектерибиз бар. Мен мына Суданда окуган бир студентибиз бар экен. Ушу жигит өзү студент болгонуна карабай ушундай китеп чыгарып туруп пайгамбарыбыздын үй бүлөсү тууралуу суроо жооптор деп ушуну окуп сындап коесуздар, аманаты силерге. Пайдасы болсо балким кабыл болор, катасы болсо оңдоп ошо жигитке. Анан биздин жакшы өнөктөштөрүбүз бар. Эч кандай рекламалык мүнөздө эмес. Бул Лестко суусу, Аль-Халал адал эт азыктары жана Ратано деген ушундай бир жакшы биздин адал толугу менен адал болгон шириндиктер бар. Ушулар сиздерге Рамазанга, ооз ачарга өздөрүнүн түйүндөрүн бербейген. Ихсан катары. Ихсан катары. Биз буну атай түйүн деп эркелетебиз. Кыргыздын урматы, сыйы түйүн. Буну бирөөгө жагабы жакпай билем, бирок биздин салт, каада, нарк ушул экен. Кутуйдан кур чыкпайт дейт. Кудайга жагыптыр дейт го. Ооба. Ошо саарлыкка, ооз ачарга, ниязыге, молдоке ала кетиңиздер үй бүлөңүздөргө. Алла кабыл кылсын иншалла. Аллах таала үйүңүздөргө тынчтык берсин. Тилеген максаттарыңыздарды кабыл кылсын. Кандай гана иштерди баштаган болсоңуздар, ушул жашоого жана акыретке пайдасы тиетин Аллах таала өзү кабыл кылсын. Жамаатыңыз өссүн, сапат көтөрсүн. Иштериңизге, фондуңузга Аллах таала береке берсин. Кыязыке. Көргөнүмө чындап кубанычтамын сиз менен көрүшкөнүмө. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берилген убакыттагы аягына чыгып атат жана Аллах субханаху таала насип этсе, биз Кудай буйрса эртең дагы түз эфирде сиздер менен саламдашканга мүмкүнчүлүк табабыз. Дагы эртең эки сонун адамды алып келип силерге маек куруп берүүгө колубуздан келген аракетибизди кылабыз. Аллах эли жерибизге тынчтык берсин, бийлигибизге инсап берсин, жигиттерибизге, кыздарыбызга иман, ислам, тофук берсин. Саламу алейкум.